Саламатсыздарбы биздин кичинекей досторубуз бүгүнкү сиздердин майрамыңыздар менен. Кутмантаңыздар менен биздин кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз. Жана айта кетчү нерсе, бүгүн дүйшөмбү күнү 1-июнь жана көпчүлүк өлкөлөрдө бүгүн балдарды коргоо эл аралык күнү. Ошондуктан биздин кичинекей досторубузду кубанычтуу албетте майрам менен сиздерди куттуктайбыз. Бүгүнкү ата-энелер негизи эле эртең менен огонгондо жөн эле чогуу эле жумушка кетип калышпайт болуш керек. Анткени баласына барып, балам, кел, тур, туулган күнүң менен, майрамың менен деп ойго түшүп, эртең менен дасторкондун алдына отургузушуп, кимиси белек берет, кимиси жакшы таттуу тамактардан жасап берет, Ооба. Дагы бир жолу куттуктайбыз. Биз болсо айта кетели, дал ушул майрам үчүн бүгүнкү биздин темабыз толук менен балдарга арналат. Жана сиздерге деги эле балдарды коргоо күнү кайсыл жерден чыгып келген, анын тарыхы эмне себептен балдарды коргоо күнү болуп калган жана бүгүн кызыктуу рубрикалардан тышкары кызыктуу конокторубуз дагы сиздер менен жолугушууну күтүп жатат. Жана да кайсы мамлекеттерде бул майрамды кантип тосушат экен? Анткени мен азыр окуп көрсөм, сезим тапкан маалымат боюнча 1-июнь бүт жакта эле кичинекей балдардын майрамы эмес экен да. Эркүү жактарда башка күндөр белгилешет экен дагы, анан дагы эркүү жактарды бөлүп да коюшат экен. Бул деген кичинекей кыздардын күнү, бул деген кичинекей балдардын күнү деп. Ооба, Нурлан азыр анонс катары сиздерге табышмактуу маалыматтарды айтып кетти. Кызыктын баары алдыда. Азыр болсо таңыңыздар, албетте маанайыңыздар көтөрүү үчүн жагымдуу музыкалык клип. Гел чай ичели теледоборунун экинчи бөлүгүнө туш болдук. Азыркы учурда сиздерге дагы бир жолу айтып кетели. Бүгүн 1-июнь дүйшөмбү күнү, жай мезгилинин биринчи күнү жана албетте балдарды коргоо эл аралык күнү. Ошондуктан биздин бардык кичинекей досторубузду куттуктайбыз. Бүгүнкү конокторубуз биздики жөнөкөй коноктор эмес. Бүгүнкү конокторубуз эң чоң кишилер десек болот. Ооба, келечектин, жаркын келечектин биздин балдарыбыз отурат. Бүгүнкү биздин конокторубуз менен сиздерди тааныштырып кетели. Биздин студиябызда Айназик Бекбалаева, Дамирбеков Нурболот жана Дамирбекова Айжамал. Кош келиңиздер. Кандайсыңар? Жакшы. Сиздерге бизде кандай десек, кичинекей бир сюрпризибиз бар. Көзүңөрдү жумсаңар. Кичинекей белек болот. Колуңар менен жумгу. Баарыбызга белгилүү болгондой эле белектерди күтүш керек да сөзсүз түрдө. Вот и я! Здравствуйте! С праздником! Майрамыңар менен! Кандайсыңар? Здравствуйте! Саламатсызбы? Абдыка Карабайке, саламатсызбы? Тидиш! Кандайсыңар? Маңнай жакшыбы? Супер дейсиңерби? Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу эжебиз, урматтуу балдар, кутмандуу күнүңүздөр менен, майрамыңар менен силерди табриктайм чын жүрөктөн. Жакшысыңарбы? Ооба. Балдар, бүгүн кайсы күндү билесиңерби вообще? Кандай күн бүгүн? Балдардын коргоо күнү. Эмнеге дегенде, ушул бул майрам негизи дегенде волшебный майрам, билесиңерби? Ооба. Эмне отур? Чындыгында билбейм эмнегедир, бирок сизди көрүп алып таң калып атышат да, ошол себептен эмоциалдык сезимдер дагы тыныгууда азыр балдарда. Менин атым клоун Кузя. Мен силерге азыр настроениемди көтөрөм. Азыр бир кандай десем, оюн эмес, бир фокус көрсөтсөм силерге жагабы? Ооба. Дачы күлүп, жайнап отурабыз, Кол чапканды билесиңерби? Каны чапканчы колду. Жакшылап карап тургула. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кетти биринчи платок. Кайсы цветта бул? Ак. Акпы? Жакшылап карап тургула. 1, анан 2, 3. Мындай кылабыз да. 1, 2, хуп. Зон чыгып калат, көрдүңөрбү? Сонун бекен. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик. Погулять деп экинчиден чыгып калат. Хоба. Бул сизге. Рахмат. Бул мага, сага. Так. Уланталыбы фокусубузду? Кандай болсо кеттик. Эмки фокусубуз башкачараак болот ушуна. Раз. Көрдүңөрбү, платок чыкты. Кызыл у нас, как? 1, 2, 3.
Вау. Эң сонун. Жада калсам мен азыр балдар күнүндө отуруп алып, мен дагы жагымдуу сезимдерге ээ болуп жатам. Кол чалып койсоңор жакшы болмакта сонун болмак. Эми муну карап турсаңдар. Вау. Сонун экен? Ооба. Так. Уланталыбы? Ооба. Кол чалып жайнап күлүп отурбайсыңарбы? У меня там очень много платочков. Сколько? 1, 2, 3. Вау. Канча фокус, канча зонтторум бар екен. Канча Өтөдө дегеле. бирок жамыры жаткан жок. Дал кичинекей балдарга үчүн экен да бул да зонттор. Уланталы или ойнойбузбу? Ойнойлу да, ойной берели или уланталы? Андай болса, эси улансак кеттик. Жана азыр мен бир сонун фокус көрсөтүп берейин силерге. Кара. Атың ким? Ким атың? Айжамал. Айжамал дебейсиңби? Тарт. Каттыктарды ойду. Кел. Саламатсызбы? Айнур эже, Айжамал эже. Азыр мен сага бир фокус көрсөтөм, үй үйрөтөм сага. Макулбу? Мастер-класс от Кузи деп коебуз. Карасаңар мына. Байлайбыз, 1. Байландыбы? Жакшылап карап тур. 2. Байландыбы? Эми бияққа өтіп аласыз. Так. Қармаңыз мұны. Мұны сол қолыңыздан қармаңыз мұны жерден. Қатты қарма. Қойраңыз мұны. Ақырын. Ой. Деме байлап салдым ғой. Окшошпой калды. Окшошпой калды. Азыр окшотобуз. 1, 2, 3 дегенде үйлөйсүң. Каттуура. Каттуура. Силер кол чалып кала. 1, 2, 3. О. Кол чабыла. Сонун, рахмат. Эми бүгүндөн баштап сен деле фокусчук болодуң, отур. Абдыкакыр байке. Сизди кош келиңиз деп дагы бир жолу айтып кетели. Отуруңуз сөз түрдө. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы азыр дагы жакшы, мындайча айтканда жаңылык болду деп айтам. Анткени бүгүнкү биздин студиябызда кичинекей балдарыбыздан тышкары сөзсүз түрдө сиз дагы келип эфирибизди, ооба, дегеле эфирибизди сөзсүз түрдө сиз дагы көркүн ачып жатасыз. Бүгүнкү балдарды күнү менен сөз түрдө биз дагы да бир жолу куттуктап кетели. Жана айта кетели, дегеле 1-июнь майрамы болгондуктан балдарга биринчи кезекте суроо болсун. 1-июнда сиздер дегеле кантип тососуздар? Нурболот айта кет. Тогу менен айтса, кайсыл майрамды жакшы көрөсүң? Мен жаңы жыл майрамын жакшы. Жаңы жыл майрамын эмне себептен? Анткени акта баабы чогуу эми ёлка коюшат. Анан Дагы баабы подарок алат бүтүү бүлөсү менен. Эң сонун. Айназик айта кетчи, сенчи 1-июнь майрамын кантип тососуң? Мен 1-июнь майрамын мурда тоспочум, эми азыр тосуп алам. Азыр карантин болгондуктан үйдөн өткөрөбүз. Жакшы, Айжамал. Биз мурун бассейнге барганбыз. Азыр карантин убагы ошондуктан үйдөн эле жакшы өткөрсөк деле болот. Жакшы. Абдыкакыр байке, сизчи өзүңүз кантип өткөрөсүз? Ушинтип да балдарды кубандырып жүрөсүзбү жыл сайын? Бул майрамды ар жылы өткөрөм, но бирок балдарым менен азыр кичинекей биздин благотворительный концерттарыбыз бар, ошол жакка кетебиз азыр. Негизи дегенде аябай кубанычтуу. Мен деле жаш балам да. Мен деле силерге окшоп жаш кезден чоңойгом да, чоң сразу менен тура алган жокмун. Ошондо ар күнү жайнап, кубанып, күлүп, балдар менен, достор менен жыргап өткөрөм мен. Эң сонун. Балдарыбызга дагы бир нече суроо берим келип жатат. Дегеле чындыгында балдар үчүн эң негизги нерсе бул кыял. Мен дагы кичинекей кезимде аябай кыялданчумун да. Эми ар бир баланын азыр Абдыкакыр байке кыялдан отуруп турсун. Сиздер өзүңүздөрдүн кыялыңыздар менен бөлүшүп кетиңиздерчи. Нурболот айта кетчи. Чоңойгондо ким болгуң келет? Кайсыл кесипти тандайсың? Дегеле кайсыл кыялың бар? Мен милицияны тандайм. Жакшы. Анткени дүйнөдө убулар жок болсун деп. Жакшы. Айназик айта кетчи. Кыялың кандай? Мен чоңойгондо жакшы адамдын эси болгум келет. Кыялдар да жокпу. Мен
мыкты актриса болоюн деп, же болбосо сыйкырчы болоюн деген. Президент болайын деген, банкир болайын. Жоқ бандай. Андай жок. Ана оюңа келе элек да, азыр. Келдиби азыр? Айжамал айта кетсин. Мен чоңойгондо доктор болгум келет, себеби мен дүйнөдө обулу адамдар бар болушун каалабайм. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, балким өздүк балдардын дагы кыялдары бар. Бизге жазыңыздар. Биз айта кетели бир нече мүнөттөрүн биздин конокторубуздан сиздерге белек болот, эч алыстабаңыздар. Биз жөн жерден гана бул жакка отуруп калдык деп айтпаймын. Чындыгында коногубуздун диванына да биз отуруп азыр эмнеге отурабыз деген суроо келди болуш керек телекөрүүчүлөрдө. Айта кетели, алдыда биз айтканбыз биздин конокторубуздан албетте Абдыкахар байкеге биринчи кезектеги ыраазычылык билдирип, жана биздин телекөрүүчүлөргө, кичинекей досторубузга биздин конокторубуздан сиздерге белек болот. Азыр сиздерге Бекбалаева Айназик жана Дамирбекова Айжамал бийин тартуулайт. Sonunda geldi. Eң сонун. Рахмат. Азыр биздин телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу айта кетели. Бекбалаева Айназик жана Дамирбекова Айжамал биз сиздерге бий тартуулап кетти. Дал ушул себептен сиздерге ыраазычылык биринчи кезекте. Жана айта кетиңиздерчи, сиздер бий менен каякта алектенесиңер Айназик? Биз Сотскул ансамблинде алектенебиз. Эң сонун. Айжамал дагы, деги эле бий келечекте бийчи болом деген ойлор жокпу? Жок. Жокпу? Негизи мындай алып караганда булар азыр деле бийчи да. Ооба, чындыгында азыр чындыгында азыр булар бийчи. Бирок мен жаттап калдым бир 3 движение.
Сонун экен. Молодец. Бара келди. Айта кетиңизчи, Абдыкахар байке, сиздин кичинекей кезиңизде келечекте маскара болчу, цирктин артисти болом деп ойлодуңуз беле? Кыялдандыңыз беле? Ошондой болгон ниетим болгон, у меня желанием болгон ошондой ниетим. Мен негизи бактылуу кишимин, эмнеге дегенде ниетиме жеттим. Ошондой оюм бар болчу, оюма жеттим, мен иштеп атам азыр. Эмнеге дегенде жаш кезизден негизи киного тартылып, ошондой деген ой болчу. Биз жаш кезде индийский кинолор көп болчу, инд кинолору. Ошолорго карап мен деле артист болоюм деп, Раис Капурдун мен Маскарабасмын деген киносун көрүп, мен деле ушул кесипти тандагам. Силерге балдар рахмат, сонун бий. Жана сизге да ыраазычылык, биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, Абдыкахар байкенин бүгүнкү күндө ондогон жумуштары бар. Жадагасы кайрымдуулук менен дагы алектенип жатат. Ошол себептен сизге ыраазычылык, терең таазим этем. Жана албетте сизди биз узатышыбыз керек, тилекке каршы сизди кой бергибиз келген жок. Бирок кага карабастан кой беришибиз керек. Жана биздин жалпы кичинекей балдарга сизден каалоо тилек. Негизи балдар бүгүнкү балдар коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дайыма күлүп жүргүла, жайнап жүргүла, ойноп жүргүла, оюңорго жеткиле, ойлогон оюңорго жеткиле. Ошон үчүн бүт барыңар орусча айтып койсом болобу? Кичинекей орусча айтсаңыз болот. Мира и добра и любви вам и вашему дому деп койсом, сонун болмак, Спасибо огромное. Я очень рад. Я еще к вам приду. Эң сонун сизди күтөбүз. Ага чейин телекөрүүчүлөргө да айта кетели, сиздерге чоң ыраазычылык, бирок эч алыстабаңыздар. Анткени алдыда бизде жагымдуу маектер, жагымдуу музыкалык чыгармалар жана албетте сөзсүз түрдө сиздер үчүн биздин рубрикабыз азыр. Сиздерге биз дегеле эгерде балаңыз ата-энелерге жакшы, мындайча айтканда, рубрика болот деп айта аламын. Сиздер эгерде балаңыз мындайча айтканда өзүнүн тарбиясыздыгын көргөзүп, начар жүрүм турум бар болсо, кантип аны жокко алыш керек жана муну менен кантип дегеле мындайча айтканда күрөшүш керек. Ошол себептен сиздерге психологдон жакшы рубрика андемесе назар салабыз. Саламатсыздарбы? Бала карышы сүйлөп жана бардыгын тескери жасаган учурлар көпчүлүк ата-энелерге тааныш. Ал тургай мунун баарын ал атайлап жасап жаткандай туюлат. Мындай жүрүм турум мектеп жашында чейинки балдарда дагы, өспүрүмдө дагы байкалат. Бүгүн биз балдардын начар жүрүм турумуна кандай мамиле жасоо керектиги тууралуу баяндап, сиздердин суроолорго жооп беребиз. Саламатсызбы? Жакында менин балам 3 жашка толот. Ал акыркы күндөрү эчтиле албай, айткан өтүнүчкө баш тартууда. Мындай жүрүм турумга кандай мамиле жасоо керек? Дал ушул куракта балдарда өз алдынча болуу жана демилгелүүлүк сапаттар өнүгөт. Психологдор бул мезгилди предметтик манипулятивдик деп аташат. Анткени бала айланасында заттар аркылуу дүйнө тааныйт. Дал ушул үчүн бул куракта балдар тынчсыз жана шок келишип, бул мезгил 3 жаштын кризистик маалы деп аталат. Мындай шартта ата-энелер сабырдуулук көрсөтүүгө тийиш. Мындан сиздин балаңыз канчалык демилгелүү жана өз алдынча инсан болуп чоңоёру көз каранды. Эч качан аны өжөрлүгү, кээде ый менен аралашкан тырышчактыгы үчүн тилдебеңиз. Себеби дал ушул маалда күчтүү мен деген инсанды тарбиялайбыз. Биз 3 жашында анын мен деген сезимин басып койсок, анда болочокто чечкинсиз жана өз пикирин айтууга жөндөмсүз адамды тарбиялайбыз. Наристеңиздин чыргоолуулугуна астейдил мамиле жасаңыз. Тандоону өзүнө коюңуз. Мисалы, колготкисинин түсү жакпагандыктан балаңыз ыйлап, бала бакчага баргысы келбей жатат дейли. Сиз бир нече өң тандап, ага сунуштаңыз. Бала сиз сунуштаган 2-3 ичинен бирөөнү тандаганда өзүнүн маанилүүлүгүн сезет, ошентип анын инсандык сезимин бекемдейсиз. Көбүрөөк кучактап жана сүйлөшүңүз. Өзүн жакшы алып жүрүүсү үчүн жада калса жакшы болууга умтулган жөн гана бир аракети үчүн мактап туруңуз. Сиздин үй бүлөңүздүн бардык мүчөлөрү бул эрежелерди сактай турганына ынанууңуз керек.
Албетте өзүңүзгө да камкөрүүнү эс алганды эстен чыгарбаңыз. Балаңыз уктаганда сиз да уктаңыз, жакындарыңыздан жардам сурагандан тартынбаңыз. Саламатсызбы? Кичинекей неберебиз көп толуулук карматчы болду. Бул кадимкидей эле көрүнүшпү? Жана эмне кылыш керек? Доолуулук үчүн көбү нерсе тынчсыздануунун кажети жок. Бала өзүнүн көңүлсүз экендигин же иренжип турганын ушинтип билдирет. 1 жаштан 4 жашка чейинки куракта көпчүлүк балдар доолууланышат. Балаңыз доолууланып баштаганда ал эмнени каалап жатканын түшүнүүгө тырышыңыз. Бир нече себеби болушу мүмкүн. Балким сиз ага тандоо жасоого мүмкүндүк берген жоксуз. Же анын каалоо тилегине көңүл бурбай койгон чыгарсыз. Аны маанилүү бир нерсе менен алек кылууга аракет кылуу керек. Алсак, кызыктуу бир нерсени, китептерде сүрөттөрдү көрүү же жакшы көргөн оюнчугун сунуштаңыз. Сиздин баланын доолуулануусуна акырын мамиле жасаганыңыз абдан маанилүү. Канчалык көзүн карап, баланын тынчсыздандырууга аракет кылсаңыз, доолуулануу ошончолук баланын өзүнө көңүл бурдуруу үчүн адатына айланып калышы мүмкүн. Бала тынчтанганда эмнеге мындай туталанганын билүүгө аракет кылуу зарыл. Анын айткандарын кийин эске аласыз. Эгерде баланын өзүн позитивдүү алып жүрүүсүн арттырууну кааласаңыз, анын ар бир жакшы кадамына көңүл буруп, сөзсүз түрдө мактап турууга аракет кылуу маанилүү. Анын бул жүрүм-турумун бекемдөө үчүн жүзүңүздө кубанычты билгизип, эркелетип, менин балам азамат деп айтканды унутпаңыз. Балам 11 жашта. Улуулар менен көп сөз талашып, дээрлик бир өтүнүчтүү тапшырманы четке кагат. Өзүнүн улуулардан такыр тоготпойт. Ушундай учурда эмне кылуу керек? Биринчи кезекте сизге бул курактын өзгөчөлүгүн түшүндүрө кетейин. Заманбап ченемдер боюнча 11 жаш бул өспүрүм курактын башталышы. Балада алгачкы өспүрүмдүк белгилер пайда болуп, же ал өзүн чоң киши сезип калат. Бул куракта талап кылуу эмес, макулдашуу маанилүү. Башкысы ачууга алдырбай, оройлук көрсөтпөңүз. Биз сүйлөшүүнү сен мындайсың деп баштаганда, бул баланын карышылык көрсөтүүсүнө алып келет. Эгерде өзү мындай мамилеге туш болсо, эмне болмок эле деген мисал келтириңиз. Жүрүм-турум эрежелерин, анын пикирин эске алуу менен биргеликте белгилеп алгыла. Бул эрежелерге эмнелерди киргизет элең? Балким биз улуулар бир нерсени ката кетирип жатабыз. Сен менен кандай сүйлөшүүбүз жакшы? Мындай суроолорду берүүдөн коркпогула, анткени биз да улуулар идеалдуу эмеспиз. Жооп катары сынуугудан коркпоңуз. Сиз дайыма кел бардыгын бирге оңдойбуз деп айта аласыз. Жакшы жүрүм-туруму үчүн мактап, сыйлык берүүгө аракет кылыңыз. Мен сени менен сыймыктанам деп көп айтыңыз. Балаңыз абдан мамилечил, бирок ал улуулардын сөзүн көп бөлөт. Мындай кылууга болбой турганын ага кантип түшүндүрө алабыз? Кенже курагында балдар жаңы бир нерсени таанып, же силерге бир нерсе айткысы келгенде тез эле ээлигип алышат. Алар өздөрүнүн ою менен бөлүшкүсү келгенде токтоно албай калышат. Бул үчүн урушуунун кажети жок. Анткенде баланын өз ой пикирин таасирленүүсү менен бөлүшүүсү келбей калат. Андан көрө туура жана өз убагында жасоого үйрөтүңүздөр. Улуулардын алдында кечирим сурап, баланын оюн толук угуу керек. Чүрпөңүз сүйлөшкүзү келип турганда ар дайым ачык болуңуз. Ал сизге толук ишенип, качан болбосун жардам үчүн кайрыла ала турганын билиши керек. Үй бүлө бул дайым коопсуз, түшүнүп жана көмөк көрсөтө турган адамдар курчаган чөйрө. Бул өз алдынча туура баалоого шарт түзөт. Аны инсан катары сыйлаңыз. Биз өткөл курап көйгөйүнө туш болдук. Неберем бизди уялткысы келгендей сезилет. Менин досум ата-энеси бардыгына уруксаат берет. А мен болсом абактагыдаймын. Же силер эч нерсени түшүнбөйсүңөр, жашоодон артта калгансыңар. Жана ушул сыяктуу. Мындай учурда кандай мамиле кылуу керек? Биринчиден, насаат айта бербеңиз. Экинчиден, бул курактын өзгөчөлүгүн эске алыңыз. Ал атайын жасаган жок. Бул жашта бала чоң кишидей болууга умтулат. Өзүн көрсөтүүгө жана ченемдерге баш ийбөөгө муктаждык келип чыгат. Экинчи мендин жаралуу кризиси. Бул курактын биологиялык өзгөчөлүктөрүн да эске алуу керек. Гормондор ашынып турганы ашкере сезимталдуулуктун себеби. Жыныстык бышып жетилүү курагы башталат. Сиздин чүрпөңүз үй бүлөсүнө караганда досторун арасында өзүн даңазалоого көбүрөөк умтулат. Бул маалда ата-энелер тарбия берүү ыкмасын алмаштырып,
мезгил менен ата эне эмес, баласына дос катары болууга туура келет. Сезимдериңиз тууралуу көп айтып, өспүрүмгө күнөө койбоого аракет кылыңыз. Жеке сапаттарга өтпөңүз. Мисалы, кайда жүрдүң, эмне мынча кеч дегендин ордуна, мен коркуп сен үчүн кыжалат болдум. Кел сүйлөшүп алалы. Кийинки жолу качан келериңди айтып койчу деп айтуу абзел. Анын позициясын кабыл алып, бир пикирге келишиңиз. Ар бир ата эне баласына жакшы адаттарды жана коомдо өзүн адептүү алып жүрүүнү үйрөтүп тарбиялагысы келет. Бирок баланын жаш курактык өзгөчөлүктөрүн эске алып, аны менен жылуу, жумшак сүйлөшүүсү керек. Токмоктоп, жазалоо жол берилбеши шарт. Баланы ур токмок ыкмасы менен тарбиялоо анын жүрүм-турумун мурдагыдан дагы жаман нукка бурат. Өзүңүзгө жана балдарыңызга кам көрүп, ден соолукта болуңуздар. Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Эми кандай десек, жакшы бир убакыт болду. Өзүбүздүн конокторубуз менен жакшылап сүйлөшүп, жана дагы ушу биздин конокторубуздун отурган ата энелерине да мен кайрылмакчымын. Азыр акырын сурап беребиз, эмне белек калып атышыптыр. Ооба, биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, жадагасыз ондогон биз дагы белектерди, сезимдерге дагы ээ болдук. Сиздерчи байрамдарда кандай белектерди каалап жатасыңар, Айжамал? Эмне каалайсыңар бүгүн? Акырындан бизге айта бергиле, биз ата энеңерге айтып коебуз, муну алып бергиле деп. Муну каалап атып кой албай эле айта бергиле. Кана кимиң биринчи? Мен туулган күнүмө ролик тегипким келет, ошондуктан да роликти каалайм. Ролик. Биринчиси кетти. Нурболот. Мен болсо iPhone 11 iPhone 11? Нурболот азыр iPhone 11 Pro же Pro'су жок болсо эле болобу? Pro Max. Pro Max мы? Pro Max жадагасы мен 11-чи ушу iPhone'дун Pro Max бар экенин билген эмесмин. Азыр сен Кыргызстанды бүткүл элин таң калтырып жатасың. Нурболот, iPhone 11 Pro Max'ты кийинчерээк албайлы, азыр башка бирдемке сурай турбайсыңбы? Анда велосипед. Велосипедби? Жакшы. Экинчиси кетти. Мен жаңы телефон алайм. 11 Pro кааласаңар. Samsung 30. Карачы, ондогон азыр моделдер чыгып баштап. Мен деген ойлоп атпайм азыр отуруп, мен деген мороженое жейт элем, мен деген киного барат экен деп айтат экен десе. Силер негизи ушу белектерди ата энелерге каалап аткандачы, албетте жазып алышты да, билип алышты да. Биринчиси ролик, велосипед, анан кийин жаңы телефон, кандай болсо да жаңы телефон. Анда бизге кандай десек, ата энелерге бир аз убакыт берели. Бара калганда эле так эле ала калышпайт да. Силер дагы ушу жылы болобу, ушу жылда убакыт бергиле, мүмкүнчүлүгү болгондо албетте барып сиздерге белектерди алып берет, Биз балдарды дагы бир жолу куттуктап кетели. Сиздердин майрамыңыздар деги эле көңүлдүү өтсүн. Сөз түрдө бүгүнкү күнүңүздөр деги эле албетте пайдалуу сезимдерге жана албетте жакшы кубанычтуу сезимдерге ээ болуңуздар. Кандай? Өзүңөрдө мен буга чейин да көрүп кеттим. Абдан сонун билиптирсиңер. Ооба. Бизде убакыт бар да азыр сүйлөшкөнгө. Азыр айта кетти, бир нече убакыт калды деп. Айтып кетиңиздерчи, канча убакыттан бери бийлеп жүрөсүңөр? Эмне үчүн ушу бийди тандадыңар? Мен 7 жылдан бери бийлеп жүрөм. Себеби эжем менен байкем дагы барып баштаган. Мен дагы барып ушинтип барып. Жактыбы? Ооба. Мен 4 жашымдан баштап бийге барып баштаганмын. Мага бийге барган жагат. Жагат. Анда мен мындай жакшы бийлеп, жакшы деген конкурстарды утсаңыздар, азыркы айткан белеңерди эртерээк беришет. Ооба, чындыгында албетте биринчи кезекте бул окуу, андан кийин сиздер менен алектенген ушул хобби десек болот. Эгерде бардык жумушту сөз түрдө 100% натыйжага ээ кылып алып кетсеңиздер, ата энелер дагы албетте байкап, андан кийин белектерди тартып. Албетте. Ата энелерди кубантсаңар, алар да сиздерди кубанткысы келип, жакшы белектерден берип турат да. Ооба. Эми биздин кичинекей достор конок болгондон кийин сиздерге дагы биз эркин микрофон сунгубуз келип жатат. Жалпы кичинекей досторуңуздарды куттуктап кетиңиздерчи, Айжамал. Майраңыздар менен. Байрамыңыздар менен. Баарыңар да майраңыздар менен.
майрамыңыздар менен. Эң соңу майрамыңыздар менен биздин кичинекей досторубуз деги эле жалпы 1-жайдын 1-күнү балдарды коргоо күнү жагымдуу өтсүн. Сиздердин көңүлүңүздөрдү бурганыңыздарга чоң ыраазычылык. Биз менен болуңуздар да ар дайым любимый жана Синемикс телеканалында кел чай ичели долбоору мындан да ары көптөгөн проекттер жүрүп атат. Сунуштарыңыздарды жибериңиздер, каалоо тилектериңиздерди жибериңиздер менен ар дайым ден соолуктуу болуңуздар. Анда эмесе амандашканча сак саламат болуңуздар.